Прокурор Ташиевке түрмө сурады. 13 августта Бишкек шаардык сотунда 75 адамдын катына байланыштуу апелляциялык арызды кароо уланып, прокурорлор жазаны каталдатууну суранышканы белгилүү болду. УКМК экс төрагасы Камчыбек Ташиевдин адвокаты Икрамидин Айткуловдун айтымында, прокуратура кызмат абалынан кыянат пайдалануу беренеси боюнча актоону жокко чыгарып, санкция чегинде жаза берүүнү суранган. Ошондой эле бийликти күч менен басып алуу беренеси боюнча да жеңил жаза болуп калды деп жазаны катаалдатууну өтүнгөн. 2-июлда 1-май райондук соту 75 адамдын катына байланыштуу иш боюнча өкүм чыгарган. Сот Ташиев баштаган 8 саясатчыны кызмат абалынан кыянат пайдалануу беренеси менен актап, бийликти күч менен басып алууга даярдануу боюнча күнөөлүү деп тапкан. Алар мүлкүн конфискациялоо менен 4 жылдан абакка кесилип, 3 жылдык пробация менен эркиндикте калган. Жарым решенный болса да жашагым келип атат. Жакшынакай жашап кетким келип атат. Ар бир күнү кыйнала берип чарчап калдым. 3 жашымда түбөндө уже ыйлай берчү. Бул эжебиз узак убакыттан бери ушинтип кыйналып, диализ аппаратта жаткан учуру. Аллах ыраазычылыгы үчүн ушул эжекебиз дагы чет өлкөгө чыгып, ушул бөйрөгүн операция кылдырып, пересадка кылдыруу үчүн чоң суммада каражат керек экен. Ушул реквизиттерге колуңуздардан келгенче салымыңыздарды кошуп кетиңиздерчи. Аллахым шифа берип, ушул эжекебиз дагы бутуна туруп, балдарынын пешенесине бар болсун. Реквизиттер калтырганбыз туугандар. Баяман деп чыгат, Мбанк, ушундай эле Сбербанк Бактияр А деп чыгат. Колдон келген жардамыңыздарды ушул реквизиттерге салып, туугандар таратып кетиңиздер видеону дагы. Жакын ортолукта ушул операцияга барыш керек экен. Ушул бөйрөгүнөн пересадка болуп операция болот. Азыркы учурда аябай кыйналып, ушул аппаратта жаткан учуру. Арбаңыздар түз эфирде күндүн маанилүү жаңылыктарын баяндайбыз. Аты жөнүм Нурасан Бактыбеков. Алгач бул чыгарылыштан кыскача. Чолпон Атада өткөн ЯЭПтин өкмөттөр аралык кеңешинин жыйынтыгында электромобилдерге кошумча 10 000 орун берилди. Кыргызстан үчүн бул чечимдер эмнеси менен маанилүү? Баткен облусунда билим берүү, саламаттык сактоо, туризм жана өндүрүш тармактарын өнүктүрүүгө багытталган 15 объект пайдаланууга берилет. Араван районунда быйыл жалпы 80 чакырым жолду оңдоо пландалса, учурда анын 28 чакырымына асфальт төшөлүп бүттү. Караколдо Ысык-Көл облустук бириккен ооруканасы үчүн жаңы имарат курулууда. Наркы 1,5 миллиард сомдук долбоордун өзгөчөлүгү эмнеде? Кыргызстанда электромобиль чогултуучу завод ачуу пландалууда. Экономика министринин орун басары Султан Ахматовдун айтымында ишкана быйыл ишке кириши мүмкүн. Долбоорго ЯЭПке кирбеген 3-чү мамлекеттерден инвесторлор тартылат. Заводко бажы жеңилдиктерин берүү мүмкүнчүлүгү да каралууда. Өлкөдө электромобиль чыгаруу жолго коюлса, аларды жеңилдетилген шартта ташып кирүү үчүн квотага болгон муктаждык азаят. Буга чейин 2026 жылга Кыргызстанга электромобилдерди бажы төлөмүсүз алып кирүү үчүн 15 000 дана квота белгиленген. Чолпон Атада өткөн ЯЭПтин өкмөттөр аралык кеңешинин жыйынтыгы чыкты. 3 маанилүү макулдашууга кол коюлуп, Кыргызстанга электромобилдер үчүн кошумча 10 000 квота берилди. Ошондой эле азык-түлүк коопсуздугу боюнча биргелешкен чаралар талкууланды. Бул чечимдер өлкө үчүн эмнеси менен маанилүү? Кененирээк кабарчыбыздын материалында. Эми ЯЭП өлкөлөрүндө электрондук соода жүргүзүү, бирже аркылуу иш алып баруу жана окумуштуулардын башка өлкөдө иштөөсү жеңилдейт. Бул 6-7 августта Чолпон Атада өткөн өкмөттөр аралык кеңештин негизги жыйынтыктары. Жалпысынан жолугушууда 15 маселе каралып, ушул 3 багыт боюнча макулдашууларга кол коюлду. Электрондук соода боюнча жаңы эрежелер ЯЭП өлкөлөрүнүн ортосунда товарларды интернет аркылуу сатууга жол ачат. Ишкерлер үчүн соода жүргүзүүдө жалпы шарттар түзүлөт. Ошондой эле электрондук документтерди колдонуу жана маалыматтарды коргоо маселеси дагы жөнгө салынат. Мунун баары ЯЭП өлкөлөрүнүн ортосунда онлайн сооданы жеңилдетип, ишкерлерге товарларын башка өлкөлөргө сатууга мүмкүнчүлүк берет. Второе — это
Экинчи келишим брокерлер менен дилерлерге байланыштуу. Ага ылайык бир ЕЭП өлкөсүндө берилген лицензия башка мүчө мамлекеттерде да таанылат. Бул аларга кошумча уруксат албай эле башка өлкөнүн биржасында иштөөгө мүмкүнчүлүк берет. Ал эми үчүнчү келишим ЕЭП өлкөлөрүндө берилген илимий наамдар тууралуу. Анда документтерди кайрадан таанытуунун кереги жок болот. Бул окумуштуулардын башка өлкөлөрдө ишке орношуусун жеңилдетет. Жаңы тартип макулдашуу күчүнө киргенге чейин берилген документтерге да тиешелүү болот. Взаимное признание документов об учебных званиях. Жарандар үчүн маанилүү дагы бир маселе электромобилдер. Быйыл аларды бажы алымын төлөбөй жеңилдетилген шартта алып келүүгө 15 000 квота бөлүнгөн. Суроо талап жогору болгондуктан дагы 10 000 орун кошулду. Квота, которая была на прошлый год. Былтыр берилген квота жыл аягына чейин толук колдонулса, быйылкы квота июнь айында эле түгөнгөн. Ошондуктан бул биринчи кезекте кыргызстандык керектөөчүлөр үчүн маанилүү. Анткени квота берилсе, унаанын баасы да төмөндөйт. Бул чечимге жетишүү оңой болгон жок. Маселе ЕЭПке мүчө 5 өлкө менен макулдашылат. Эң негизгиси бул унаалар Кыргызстанда калышы керек. Квота менен бажы төлөмүсүз киргизилген электромобилдерди башка ЕЭП өлкөсүнө кайра сатып жиберүүгө болбойт. У нас есть запрет. Мындан тышкары азык-түлүк коопсуздугу дагы күн тартибинде болду. ЕАЭП өлкөлөрү айыл чарба тармагындагы кызматташтыкты күчөтүүгө басым жасайт. Кыргызстан үчүн бул өзгөчө маанилүү. Это крайне важное, актуальное направление. Келишимдерден тышкары азык-түлүк коопсуздугу боюнча да маанилүү маселе каралды. Бул багыт мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун демилгелеринин бири. Президент буга чейин ЕЭП өлкөлөрү азык-түлүк коопсуздугу боюнча биргелешип иш алып барышы керектигин белгилеген. Жыйында ЕЭП өлкөлөрүнүн айыл чарба тармагындагы абалы талкууланды. Кайсы мамлекетте кайсы продукция жетиштүү өндүрүлөрү жана бири-бирине кандай жардам көрсөтсө болору айтылды. Эми бул багыттагы иштер улантылат. И вот здесь как раз Серепчилердин айтымында кабыл алынган чечимдер ЕАЭП өлкөлөрүнүн экономикалык байланышын дагы күчөтөт. Айрыкча соода жана инвестиция үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. Бул Кыргызстанга дагы жаңы рынокторго чыгууга жана экономикалык өсүштү камсыз кылууга шарт түзөт. ЕЭПтин алкагында абдан бир жакшы долбоорлор бар. Мисалы бүгүнкү күндө ошол ЕЭПтин алкагында чогуу биргеликте эки мамлекет ортосунда же башка мамлекет ортосунда бүгүнкү күндө 140 келишим иштеп жатат. Анын арасында 500гө жакын долбоорлор түздөн түз бүгүнкү күнгө активдүү иштеп жатат да. Бул инвесторлор. Бул абдан жакшы көрүнүш да. Мындан тышкары 2027 жылдын 1 январынан тарта ЕАЭПте тышкы электрондук соодага байланыштуу жаңы тартип күчүнө кирет. Маркетплейстер аркылуу келген товарларга 5% бажы төлөмү алынат. Бирок ар бир килограмм үчүн төлөм 1 евродон кем болбойт. Ал эми жеке керектөө үчүн алынган баасы 200 еврого чейинки товарларга бажы төлөмү алынбайт. Жаңы тартип электрондук сооданы жөнгө салып, сатып алуучулар үчүн так шарт түзөт. Айсана Бакытбекова, Чыңгыз Талантбеков, ЛТР, Бишкек. 2026 жылдын 1 сентябрынан тартып акциздик товарларды жүгүртүүдө электрондук товардык транспорттук коштомо кагазды милдеттүү колдонуу жоюлат. Анын ордуна керектүү маалыматтардын баары электрондук эс-фактуранын SF20 системасында көрсөтүлөт. Жаңы система күйүүчү майлоочу материалдарды, алкоголдук жана тамеки продукцияларын саткан ишкерлер үчүн бирдиктүү документ катары колдонулат. Ошондой эле мунай заттар жана Евразия экономикалык комиссиясы бекиткен айрым товарлар электрондук SF-фактура аркылуу катталат. Ал эми тамеки, көмүр жана алкоголдук продукциялар үчүн система алгач пилоттук режимде иштейт. Мамлекеттик салык кызматы учурда ишкерлерди жаңы модулдуу тестирлөөгө катышууга чакырууда. Пилоттук этапта бизнес өкүлдөрүнүн сунуштары жана сын пикирлери системаны өркүндөтүүдө эске алынат. Эгемендүүлүк күнүнө карата Баткен облусунда билим берүү, саламаттык сактоо, туризм жана өндүрүш тармактарын өнүктүрүүгө багытталган 15 объект пайдаланууга берилет. Анын 12си социалдык, 3-ü өндүрүш ишканасы. Ал эми Кызылкыя шаарында ачылуучу мекемелер тууралуу аймактык кабарчыбыз айтып берет. Кызылкыя шаарында жакында курулуш материалдарын чыгарган ишкана ачылат. Жеке ишкер тарабынан 13 миллион сомдон ашык инвестиция тартылып, керектүү жабдуулар менен камсыздалган. Күнүнө 60-70 тонна курулуш материалдарын өндүрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болуп, 15 жумуш орunu түзүлгөн. Асыл холдинг компаниясы биз өз жумушубузду баштадык. Азыркы учурда 15 иш орун менен камсыз атабыз. Буюрса 31 август эгемендүүлүк күнүнө карата расмий ачылыш жасайбыз. Азыркы учурда суткасына 65 тонна менен даяр продукция чыгарып атабыз. Буюрса жакын каратта уже расмий ачылгандан кийин 2 смена коебуз деп атабыз.
ушул жакта территориябызды дагы чоңойтуп, башка дагы оборудованияларды алып келебиз деген ниеттер болуп атат. Өндүрүш ишканалары менен кошо шаарда саламаттыкты сактоо тармагындагы курулуштарда аяктап, жакынкы күндө пайдаланууга берилет. 17 орунга ылайыкташтырылган жалпы дарыгерлер практикалык борборуна караштуу терапия бөлүмүндө 18 жаңы жумуш орunu түзүлүүдө. Ескилиге жеткенге байланыштуу жаңы имаратка көчкөнү турабыз. Бул жерде бардык ооруларга бардык шарттар каралган, жаңы керебеттер, жаңы санузелдер, ар бир палатада бирден санузелдер бар. Ал эми бул имаратты куруу үчүн 10 миллион сомдон ашык акча каражаты жумшалды. Бул Кызыл Кыя шаарындагы үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун имараты. Долбоор Баткен облусун өнүктүрүүгө жыл сайын бөлүнүүчү 500 миллион сомдук каражаттын жана жергиликтүү бюджеттин эсебинен каржыланды. Буюрса ал жерде бардык керектүү жанагы шаймандар, оборудованиялар менен керектүү адистер менен камсыздалат. Ал эмне үчүн болуп атат? Ал ошол жерде 10 миңден ашуун население бар. Ошол участкада ал жердеги жарандарды ошол жеринде ошол ыкчам медициналык баягы алгачкы медициналык жардам көрсөтүлгөнгө жакшы шарт түзүлөт. Белгилеп өтсөк, эгемендүүлүк күнүнө карата Баткен облусунда билим берүү, саламаттыкты сактоо, туризм жана өндүрүш тармактарын өнүктүрүүгө багытталган жалпысынан 15 объект пайдаланууга берилет. Анын 12си социалдык объект, 3-ү өндүрүш ишканасы. Улан Маккамбаев, ЛТР, Баткен облусу. Бишкек мэри Айбек Жунушалиев Борбор каладагы социалдык объектлердин жана жол инфратүзүмүнүн курулушу менен реконструкциялоо иштеринин жүрүшүн текшерди. Муниципалитеттен билдиришкендей, шаар башчысы Ак Тилек конушундагы Ак Шоокум көчөсүндө салынып жаткан мектепке чейинки билим берүү уюмунун курулушу менен таанышты. Ошондой эле Каражыгач конушундагы Шаты көчөсүнүн Каражыгач көчөсүнөн Субан Ата көчөсүнө чейинки бөлүгүндө жүргүзүлүп жаткан жол курулушун текшерди. Көкжар конушунда мэр Күмүшалиева көчөсүндөгү жолдун курулушун да көрдү. Шаар башчы заманбап маданий борбордун курулушу менен да таанышты. 3 кабаттуу имаратта унаа токтотуучу жайлар каралган, борбордо музыкалык жана театралдык класстар, көргөзмө залы, фудкорт, ошондой эле маданий жана коомдук иш-чараларды өткөрүүгө ылайыкталган көп функционалдуу жайлар болот. Көчмө жыйындын акырында Айбек Жунушалиев жооптуу кызматтарга ар бир объектте аткарылып жаткан иштердин сапатына жана темпине көзөмөлдү күчөтүүнү тапшырды. Ошондой эле жол инфратүзүмүн өнүктүрүүгө гана эмес, ага чектеш аймактарды комплекстүү көрктөндүрүүгө өзгөчө көңүл бурууну белгиледи. Араван районунда ондогон жылдардан бери оңдолбой келген жолдор жаңыланууда. Быйыл 10 айылга каттаган негизги көчөлөрдү ремонттоо пландалып, учурда иштердин бир бөлүгү аяктады. Жолдордун кеңдиги жана асфальттын сапатына да өзгөчө көңүл бурулууда. Толугураак кабарчыбыз Таңсулуу Сүйнали кызынын материалында. Быйыл Араван районунда жалпы 80 чакырым жолду оңдоо пландалган. Анын алкагында 10 айылга каттаган негизги көчөлөр жаңыланууда. Жумуштар 1 ай мурун башталып, учурда 28 чакырымына асфальт толук тошолуп өттү. Биздин максатыбыз элдерге жагымдуу шарттарды түзүүдө. Бул жолдор бир топ жылдардан бери, башкача айтканда Саяз убагынан бери асфальт болбой келген экен. Бүгүнкү күндө мамлекет тарабынан көңүл бурулуп, жакшы шарттар, жакшы жолдор, бүт инфраструктурасы менен, обочина, лоток, жашылдандыруу, жарыктандыруулар менен түшүп атат. Жолдордун оңдолушу айыл тургундары үчүн каттамды жеңилдетип, ыңгайлуу шарт түздү. Мурда бул 40 жылда болуп көрбөгөн иштер болуп атат. Азыр биз Араван районубузда азыр өтө сонун, мына көрүп турасыздар, жолдорубуз түз, мынандай балдардын коопсуздугу өтө жакшы, мынан эмелери дагы өтө сонун болуп атат. Тоо жакшы оңолуп калыптыр. Сон мурда ушу өйдө чуңкур жаман эле жолдорубуз. Бурун начар болуп кеткен эле, эми Аллага шүгүр чоңдорго баарына жолубуз абдан сонун болуп, тегиз чырайлуу болуп калды. Учурда жолдорду оңдоодо сапатына дагы өзгөчө көңүл бурулуп жатат. Мурун 6 метр эле, азыр сноо иштери жүрүп, жол кеңейтилип 12 метрге. Асфальт кеңдиги 8 метр болду. 2 слой асфальт басылды. Биринчи слой 7 сантиметр, экинчи слой 5 сантиметр болду.
Жыйынтыктап айтканда Араван районунда жолдорду жакшыртууга 517 миллион сом каралган. Курулуп жаткан жолдун ар бир чакырымына орточо 7 миллион сомдон жумшалууда. Таңсулуу Сүйүнали кызы, Нурдөөлөт Сантаев, ЛТР Ош облусу. Саламаттык сактоо тармагындагы ири долбоорлордун бири Каракол шаарында ишке ашырылууда. Бул наркы 1,5 миллиард сомду түзгөн жаңы оорукананын курулушу 350 керебетке ылайыкталган имарат өлкөдөгү ири медициналык жайлардын бири болмокчу. Курулуш аяктаганда Ысык-Көл облустук бириккен ооруканасы толугу менен жаңы имаратка көчүрүлөт. Учурда курулуш иштери кайсы этапта, кабарчыбыз жооп алып келди. Өлкөдөгү ири медициналык объектилердин бири Каракол шаарында салынууда. Ысык-Көл облустук бириккен ооруканасынын жаңы имараты аталган оорукананын эски имаратына жанаша эле курулуп жатат. Адистердин айтымында бул өлкөдөгү ири ооруканалардын катарына кирмекчи. Анын жалпы аянты 11 гектарды түзсө, имараттын өзү эле 21 000 чарчы метрди ээлейт. Заманбап оорукана 350 койкага ылайыкталып, баш аягы 8 блоктон турат. Имараттын негизги бөлүгү 3 кабатты, 2 капталы, 2 кабаттуу болуп курулууда. Жаңы оорукана бейтаптар жана медицина кызматкерлери үчүн ыңгайлуу шарттарга ылайыкталып, заманбап медициналык жабдуулар менен камсыздалат. Учурда имараттын дубал тургузуу иштери аяктап калды. Мындай больница биз Кыргызстанда азырынча жок. Бул алгачкы больницалардан болот. Ошо менен бирге эле заманбап больница болот. Бул жерде ушул жалпы больницанын ичи бул 8 корпустан турат. Ошол 8 корпуста 6 лифт болот. Ал эми долбоордогу имараттын ички жайгашуусу кайра каралып, медицина кызматкерлеринин сунуштарынын негизинде түзөтүүлөр киргизилди. Башкы максат жөн гана имарат куруп коюу эмес, оорукананын чыныгы иш процессине ылайыкташкан шартты түзүү. Биринчи алгачкы чийилген архитектурный чиймелерин биз дагы өзүбүз карап чыгып, дагы өзгөртүү киргизүүгө туура келди. Сан служба менен да биз жердеги жергиликтүү сан служба менен дагы макулдашуу жүргүзүп, кайта карап чыгып, кайта жиберип, ошолордун кайта чыптырын карап чыгып, азыр мына бизге ылайыкташтырылып, баардык биздин суранган суроолор боюнча оңдоолор, түзөөлөр киргизилип, азыр ошондой иштер жүрүп атат. Ысык-Көл облустук бириккен ооруканасынын азыркы имараты 1958 жылы салына баштап, 1968 жылы ишке берилген. 60 жылдан бери пайдаланылып келе жаткан имарат учурда эскирип авариялык абалда. Жаңы имарат ишке берилгенден кийин оорукананын бардык бөлүмдөрү жана 1000ден ашуун кызматкери бул медициналык комплекске көчүрүлөт. Родовспоможениянын комплекси бар. Ал жерде наркологическое отделение и көз оорулар отделениясы бар, бөлүмү бар. И кан алган трансфузиология деп коебуз, трансфузиология отделениябыз бар. Мына ошолордун баарын бери алып келишибиз керек. Ошолордун баарын ушу бир жерге топтосок деген оюбуз бар. Оорукананын келечекте үзгүлтүксүз иштеши үчүн инженердик тутумдарга өзгөчө көңүл бурулууда. Объектте таза суу, электр энергиясы жана канализация системалары толугу менен жаңыланып, нөлдөн баштап курулуп жатат. Курулушту ата мекендик компания жүргүзүүдө. Учурда объектте 120га жакын жумушчу жана 10дон ашуун атайын техника тартылган. Каржы булагы республикалык бюджет. Параллельный проектирование болгондуктан муну жалпы мындай толук сметный проекции, сметный документациясы бүткөн эмес. Болжолдуу түрдө 1,5 миллиард сомдун тегерегинде каралган. Азыр жалпы жонунан жалпы курулуш иштеринин пайыздык эсеби боюнча бир 40% иши бүттү. Дагы 60% иши бар. Белгилей кетсек, оорукананын курулушу 2024 жылы башталган. Каржылык себептерден улам ортодон токтоп калып, үстүбүздөгү жылдын февраль айында кайра жанданган. Ал эми азыр курулуш үзгүлтүксүз тездик менен жүрүп жатат. Иштин азыркы ыргагы сакталса, 2027 жылдын аягы менен оорукананы пайдаланууга берүү пландалууда.
Данагүл Алиева, Ынтымак Дафталиев, ЛТР, Ысык-Көл облусу. Талас облысында туристик бағытта 7 ири долбоор ишке ашууда. Анын бири шаардын так ортосундагы Нуржанов атындагы аллея. Курулушка 390 миллион сом жумшалып, жөө басып эс алууга бардык шарттар жасалууда. Эгемендүүлүк майрамында таласты көркүнө чыгара турган долбоор менен аймактык кабарчыбыз Нурсултан Курманбеков тааныштырат. Талас шаарында ушундай өзгөчө дизайндагы бутиктер салынууда. Ушундай шахмат фигуралары орнотулуп, ойной турган жайлар дагы салынууда. Өзгөчө фонтандар жана балдар ойноочу ушундай аянтчалар салынууда. Чыңгыз Айтматов атабыздын чыгармасындагы кызыл алма, ак кеме жана бугулар. Жана ушундай эс алуу жайлары салынууда. Мунун баары Талас шаарындагы Нуржанов аллеясынын оңдоштен алкагына жүрүп жаткан долбоорлордун бири. Мунун жалпы суммасы 390 миллион сом. Өзгөчө шарттар жасалып жаткан Нуржанов аллеясынын узундугу 1200 метрди түзөт. Курулуштар бүтсө, тургундар жана Таласка келген меймандар ушул аллеяны жөө аралап басып эс алышат. Туристик багыттагы бул долбоор президенттин колдоосу менен ишке ашырылууда. Талас шаарын кандай көргүн келет деп ар ким өзүбүзгө суроо беришибиз керек да. Ушу жакшы шаар кылып, ушу салган нерсенин баардыгын жакшы күтүп алышыбыз керек да. Элдер келип, парктан баштап, мындайынан чыгып келип, Айтматов көчөсү менен кайра ушул Нуржанов аллеясы менен чыгып барып, Баластанга кирип кетсе боло турган атайын уникалдуу долбоор. Урматтуу президентибиздин колдоп, Эрмат Жумаевич өз демилгелеп, ушу проектисин баардыгын ушул жазатылган. Бул жерде туризм багыты боюнча да, ошондой эле шаардык бюджетти толтуруу максатында да өзүңүздөргө белгилүү болгон бул жерде бутиктер салынып атат да. Ошо аренданын эсебинен шаардык бюджетибиз толукталат. Долбоор боюнча аллеяда эс алуучу жайлар, отургучтар, 90го жакын соода түйүнү, шахмат аянтчалары, балдар ойноочу жерлер жана воркаут зоналары курулууда. Мындан тышкары, Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларындагы каармандардан тарта ак кемеге чейин жасалууда. Ошондой эле фонтандар, ажатканалар курулуп, түнкү кооз жарыктар орнотулуп, көрктөндүрүүгө өзгөчө көңүл бурулууда. Талашты менен жаңырып жашынага болуп калды. Элдин баары сүйүнүп атабыз. Балдар ойной турган мынау эмелердин баары салынып атат, парктардын баары оңолуп. Бүт жагын карасаң, жаңы эми шаар болду. Десек жаңылбайбыз. Сүйүнүп атабыз. Талас кадимкидей жаңырып турат. Куруучулардын айтымында азыр көрктөндүрүү жана башка жыйынтыктоочу жумуштар гана калды. Долбоор республикалык бюджеттен каржыланып, иштин сапатына катуу талаптар коюлган. Бүгүнкү күндө азыр ушул иштер калды. Жашылдандыруу, газон иштери, бурчатка калды. 100 бала иштеп атат. Жумуштун бир 85-90% бүтүп калды буюрса. Ушул айдын этегине бүтүрөбүз деп, майрамга чейин бүтүрөбүз аракет кылып атабыз. Күнү түнү 2 смене менен иштеп атабыз. Курулуш материалдар сапаттуу келип бизди күндө эле текшерип турушат. Проект боюнча бүт ишти алып барып атабыз. Эске салсак, Нуржанов аллеясында буга чейин унаалар каттачы. Эми бул курулуштардан кийин жалаң жөө басууга гана ылайыкталып өзгөрдү. Жакын арада курулуш бүтсө, бул аллея Талас областындагы эң кооз жана элди көп чогулткан аймактардын бири болуп калары анык. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу. Мамлекеттик салык кызматы турак жай, батир жана жер тилкелеринин ээлерине мүлк салыгын 1-сентябрга чейин төлөө керектигин эскертүүдө. Жарандар аны электрондук капчыктар аркылуу онлайндагы төлөй алышат, ал эми белгиленген мөөнөттөн кечиксе туум кошулат. Учурда салык кызматкерлери мүлк ээлерине түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Темага кабарчыбыз Эртөштүк Нурбек уулу токтолот. Мирлан Мурадылов үчүн мүлк салыгын төлөө жыл сайын аткарылуучу милдет. Ош шаарынын тургуну аны белгиленген мөөнөттөн кечиктирбей төлөп, башка жарандарды да жоопкерчиликтүү болууга чакырат. Мурун налогого барып, обязательно учет күтүп төлөчү элек. Азыр М-банк менен ачылыптыр. М-банк менен оңой төлөсө болот экен. Ошол жол менен төлөгөнгө жарандарды чакырабыз. Ал эми тиешелүү кызмат мүлккө болгон салыкты 1-сентябрга чейин жүргүзүү керектигин эскертүүдө. Төлөм турак жайга, батирге жана жер тилкесине ээ болгон жарандарга тиешелүү, сумманы алдын ала тактап, электрондук капчыктар аркылуу онлайн төлөөгө да болот. Жер салыктары боюнча башта заманауи коэффициент деп башкача тарифтер менен эсептелсе, азыр жөн гана ушул ар бир соттук 189 сомдон шаарга караган жерлер
189 сомдон сот жигине эсептелет. Квартиралар боюнча көп кабаттуу үйлөр 110 квадрат метрден ашса, ашкан квадрат метрине да налог эсептелет. Жер үйлөр боюнча 180 квадраттан ашкан, ашыкча квадратына 1 сентябрга чейин төлөнүш керек. Мүлк салыктары боюнча 1 сентябрга чейин төлөнүп бүтүш керек да, билесиз да. Ошолорду төлөп атасыздарбы? Мөөнөт жакындаган сайын адистер мүлк ээлерине түшүндүрүү иштерин күчөтүүдө, жарандарга салыкты өз убагында төлөөнүн тартиби жана кечиктирилген учурда келип чыгуучу жоопкерчилик тууралуу маалымат берилүүдө. Салыктык туумдар пенянын көлөмү 0,09 деген пайызда салынат. Бул ар бир кечиктирген күн үчүн 0,09 пайыздагы ошол сиздин негизги суммаңызга жараша туумдар өсө баштайт. Ошол туумдардын өсүп кетпөө максатында биз салык кызматы жана салык сервис кызматы аркылуу ар бириңиздердин ошол жеке кабинетиңиздерге жана М-банкка окшогон жеке капчыктардын тиркемелерине биз алдын ала маалымат салып койгонбуз. Бизге келбей эле, салык кызматына келбей эле ошол тиркемелер аркылуу дагы, жеке кабинетиңиз аркылуу дагы төлөмдөрдү жүргүзүү мүмкүнчүлүгү бар. Маалымат жеткирүү үчүн салык кызматы социалдык тармактардан тышкары базарлардагы радио түйүндөрдөн да кабар берүүдө. Ал аркылуу жарандарга мүлк салыгын өз убагында төлөө боюнча эскертүүлөр айтылып жатат. Турак үйлөргө, батирлерге, ишкерлик үчүн пайдаланылбаган үй жанындагы короо жай жанындагы жана бак чарба жер тилкелерине салык төлөө керек. Мыйзамда каралган шарттарга ылайык пенсионерлер салыктын бул түрүнөн бошотулат. Бирок алардын 2 же андан көп мүлкү болсо, белгиленген талаптарга ылайык ашыкча мүлккө салык төлөө милдети бар. Жыл башынан бери Ош шаарында мүлк салыгынан 141 миллион сомго жакын каражат түшүп, 7 айдын планынан 18 миллион сомго көп чогултулган. Эгерде 180 квадрат метрден ашып кетсе, үйүңүз ашкан квадрат метр. Эртөштүк Нурбек уулу, Бектур Калыбек уулу, ЛТР, Ош шаары. 2026 жылдын 6 айында Чүй облусундагы райондук соттордо 16 миңге чукул иш каралды. Анын 6,5 миңдеги кылмыш жана соттук материалдары. Бул тууралуу Чүй облустук сотунун төрагасы Талайбек Таркимбаев билдирди. Ал массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү менен жолугуп, облустагы соттордун ишмердүүлүгү боюнча маалымат берди. Алардын ичинен Чүй облустук сотуна апелляциялык тартипте 1220 иш келип түшкөн. Бул эми пайыздык көрсөткүч менен 15% жалпы каралган биринчи инстанциядагы иштердин жалпы каралган иштеринен түшөт. Бул эмнени белгилейт? Бул эми көпчүлүк иштер боюнча, иш боюнча процесстин катышуучулары, тараптар макул болгондугун айгинелейт да. Талайбек Таркимбаев облустагы ар бир сотто QR-код системасы киргизилгенин кошумчалады. Ал аркылуу жарандар анонимдүү түрдө сунуш пикирлерин билдирсе болот. Жолугушууда сот адилеттигинин натыйжалуулугун жогорулатуу, сот процесстерин санариптештирүү боюнча аткарылып жаткан иштер айтылды. Талайбек Таркимбаев жакында облустагы бир катар райондук соттордун жаңы имараттары ишке берилерин билдирди. Сыгата райондук сотуна, Москва райондук сотуна, ошондой эле Памфилов райондук сотуна жаңы имарат курулуп жатат. Биринчиси Сыгата райондук сотуна курулуп жаткан жана Москва райондук сотуна курулуп жаткан имараттар бул үстүбүздөгү жылдын август-сентябрь айында ишке кирет. Ал боюнча тиешелүү иштер жүрүп атат. Ал эми Памфилов райондук сотунда курулуп жаткан имарат ушул үстүбүздөгү жылдын аягына чейин, тагыраак айтканда 31 декабрга чейин бүтүрүп беребиз деп курулуш компаниясы убадасын берип жатат. Эми программанын экинчи бөлүгүнө өтөбүз, андагы темалардан кыскача. Шуку саммити жана дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чейин Бишкекке 400 миң гүл тигилет. Кырчын жайлоосундагы Этно шаарчыда конокторду кандай маданий программа күтөт? Бүгүнкү чыгарылышта кеңири. Төштүк аймагында аялуу Катмардагы 135тен ашуун аялга кол өнөрчүлүгү үйрөтүлүп, ал аркылуу киреше таап жатышат. Министрлер кабинети көчмөндөр оюндарына даярдык көрүү жана өткөрүү боюнча уюштуруу комитетинин жыйынын өткөрдү.
Минкап төрағасынын орынбасары Улан Маматканов оюндарды өткөрүүнүн жогорку уюштуруучулук деңгээлин камсыздоонун маанилүүлүгүн баса белгиледи. Жыйында эл аралык иш-чаранын жалпы программасы, маданий, спорттук жана илимий программалар, ошондой эле анын жабылышынын концепциясы каралды. Өзгөчө көңүл транспорттук логистика жана катышуучуларды жайгаштыруу, аккредитациялоо, медициналык жана санитардык эпидемиологиялык камсыздоо, ошондой эле Кырчын этно шаарчасы, көчмөндөр цивилизациясы борбору, Рухордо ипподром жана спорттук аянтчалар сыяктуу негизги объектилердин даярдыгына токтолду. Ал эми Бишкекте 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылышына жана Шанхай кызматташтык уюмунун саммитине кызуу даярдык көрүлүүдө. Манас аба майданынан тарта Ордо калага чейинки жол, делегациялар өтө турган негизги көчөлөр оңдолууда. Имараттардын сырткы көрүнүшү иретке келтирилүүдө. Бул маанилүү иш-чараларга даярдык качан аяктайт? Кабарчыбыздын материалында. Бишкек алдыдагы ири иш-чараларга кызуу даярдык көрүүдө. Ордо калааны көркүнө чыгаруу үчүн 400 миңге чукул гүл тигилип жатат. Алардын арасында мынакей Индия сирени жана гортензия дагы бар. Гүлдөрдүн басымдуу бөлүгү Жайыл Батыр көчөсүнө отургузулууда. Анткени бул көчөнүн боюнда Бишкек арена жайгашкан. Дал ушул жерде 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземи өткөрүлөт. Бул объекттин курулушу аяктап, учурда майда барат жумуштары жасалууда. Айлана тегереги көрктөндүрүлүп жатат. Арена 51 миң кишини батыра алат. Ал эми Кыргызстанга алыскы жана жакынкы мамлекеттерден миңдеген коноктордун келери күтүлүүдө. Бишкек аренанын маңдайына 1 жылдык гүлдөр эле эмес, бактардын көчөттөрү, бадалдар отургузулууда. Жашылдандырып, көрктөндүрүү 10 күндүн ичинде аяктайт. 1 жылдык гүлдөр өсүп, теплицада өтүрүп, мынандай болгон топурак менен келет дагы, алып келип отургузуп, гүлдөгөн түрүндө алып келип отургузат да. Ошондо биздин багы сразу вид ачат. Суу системасы коюлду. Системасын кошобуз, бүркүп чачуу аркылуу сугарылат. Жашыл майданын уругу себилет, газон себилет, жап-жашыл болот, гүлдөрдүн эмеси чыгат. Андан тышкары 3000 тегеретесинде бадалдар, кустаниктер отургузулат. 1 жылдык гүлдөр ШКУ саммитине жана дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына келген делегациялар өткөн жолдордун жээгин да көрккө бөлөйт. Ушу тапта меймандар өтө турган жолдор оңдолууда. Айрым көчөлөрдө асфальт төшөлүп бүттү. Эң эле чоң көчөбүз бул ушу Васильевский тракт деп коет, жанагы Манас аэропортунан Бишкекке чейинки жолдун бизге ошондой тапшырма берилген 3-кү слойду катмарын оңдогонго. Азыркы күндө үстүңкү слой эки жагында тең толук кандуу асфальт төшөлүп бүттү. Азыркы күндө жол чийимдери гана бир кичинекей кыска отрезакта ошо жол чийимдери калды. Аны Кудай буйрса эртең бүткөнү турабыз. Ошон менен биз Васильевский трактты аэропорт жолун толугу менен бүтөбүз. Андан тышкары Чыңгыз Айтматов көчөсүнүн эки жагын кеңейтүү боюнча бизге тапшырма берилген. Ал көчөнү дагы эки жагын ушул Анкара көчөсүнөн Акынбаев көчөсүнө чейин чоңойттук. Жалпы жонунан транспорт департаментине 30 чакырымдай жолду жасоо тапшырылган. Жумуштардын негизги бөлүгү дээрлик аяктаган, калганы саммитке чейин бүткөрүлмөкчү. Бишкектеги имараттардын сырткы көрүнүшү да иретке келтирилүүдө. Чыңгыз Айтматов көчөсү боюнча фасадтардын баарын жаңылап чыктык. Чүй проспектиси боюнча жаңылап чыктык. Бүт именно алгачкы өтүүчү жолдор боюнча иш-чараларды жүргүздүк. Ал боюнча азыр иштер 95% аткарылып бүтүп калды. Бир 5%ды бир жуманын ичинде өткөрүп бүтөбүз. Андан сырткары Чыңгыз Айтматов көчөсү боюнча мост жаңыланды, тротуарлардын зебралары оңдолду, знактар жаңыланды жана көрктөндүрүү боюнча иш-чаралар жүргүзүлүп бүтүп калды. Республиканын бюджетинен анан муниципалдык бюджеттен эки жактан каржыланып жасалып аткан иш-чаралар. Шанхай кызматташтык уюмунун саммити жана дүйнөлүк көчмөндөр оюндары 2026 жылга мерчемделген эң маанилүү иш-чаралар болуп саналат. Кыргызстанга 21 мамлекеттин жетекчилери бир учурда келери күтүлүүдө. Быйыл биздин өлкө абройлуу ШКУга төрагалык кылууда. Бул маанилүү вазыйпа уюмдун 25 жылдыгына туш келип, Бишкекте юбилейлик саммит өткөнү турат. Жазгүл Сейдахматова, Бекзат Машрапов, ЛТР, Бишкек. Ал эми Кырчын жайлоосунда боз үйлөр шаарчасы жайгаштырылат, анда 500гө жакын кыргыз үйү тигилет. Этно шаарчада 7 облус, 2 шаар жана коомдук уюмдар өздөрүнүн маданий мурастарын көрсөтөт. Ошондой эле 800дөн ашык маданий жана оюн зоок иш-чарасы өтөт, анын 400гө жакыны Кырчын жайлоосунда уюштурулмакчы. Маданий программада көчмөндөрдүн тарыхын, салтын жана маданий мурасын кеңири көрсөтүүгө басым салат. Темага кеңири кабарчыбыз токтолот.
Быйыл көчмөндөр оюнунун алкагында өлкө боюнча 800дөн ашык маданий жана оюн зоок иш-чарасы өтөт. Анын 400гө жакыны дал ушул Кырчын жайлоосунда уюштурулат. Ал эл аралык деңгээлдеги конкурстар жана ошондой эле биздин регионалдык, республикалык конкурстар болот. Этно конкурстар негизи эле Кырчында эч кандай баягы технологиялык жактан алганда үн алгылар эле болот. Мисалы үн күчөткүчтөр эле колдонулат. Калган экран, калган нерселерди колдонулбайт. Нукура жасалгаланган, илгертеден калыптанган көчмөндөрдүн айылы болот. Этно шаарчада 7 облус, Бишкек жана Ош шаарлары, ошондой эле коомдук уюмдар өздөрүнүн маданий мурастарын көрсөтөт. Жалпысынан 13 конкурс өткөрүү пландалууда. Алардын арасында үй бүлөлөрдү ынтымакка чакырган жашоо жарыш сынагы да бар. Анда чий токуу, жүк жыйноо, боз үйдү тез тигүү жана чечүү боюнча мелдештери камтылган. Бизде билесиздер ыкчам, боз үйдү тигүү жана чечүү. Мурун болсо тиккендерди, жигиттерди билесиздер. Аябай бат тигип, 7 мүнөттөн ашык тикчүү. Быйыл болсо ошондой эле биздин кыз келиндерге дагы аны кайра жыйноо багытында дагы биз өзүнчө бир конкурс кылып атабыз. Муну дагы биз атайын киргизип атабыз. Анткени биз эмнеге таяндык дегенде билесиздер, кыргыздын жакшынакай макалы бар. Бакылдаган текени суу кечкенде көрөбүз, шакылдаган жеңени үй чечкенде көрөбүз деп туруп, ошого таяп туруп, ошол биздин кыз келиндерибиздин дагы шамдагайлыгы, анын ошондой бир үйдү бат чечип, бат ошол үйдүн дагы бир кожойкесин билдиргенбиз да. Кырчындагы өзгөчө локациялардын бири Котордо. Ал 5000 адамга ылайыкташтырылууда. Ал эми 2-сентябрда бул жерде 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын расмий ачылыш аземи өтөт. Ага 70 актер, 120 бийчи жана 80 каскадер тартылган. Уюштуруучулардын айтымында быйылкы маданий программада көчмөндөрдүн тарыхын, салтын жана маданий мурасын кеңири көрсөтүүгө басым жасалат. Абдан чоң масштабтуу иш-чара болгону турат. Ал жерде ошо этно-маданий шаарча жалаң эле баягы этно базар дон эмес, ошол ал жерге боз үйлөр да тигилет, 500дөн ашык боз үй тигилет. Ар бир область, Бишкек жана Ош шаарлары өздөрүнүн шаарча, мындай айтканда маданий шаарчаларын боз үй тигилет. Андан тышкары 120дан ашык туалеттер камтылууда, жасалууда азыр. Аймакта 15ке жакын оюн зоок шаарчасы жайгашат. Санитардык түйүндөр, канализация жана тазалоочу курулмалар толук каралып, инфраструктура күнүнө болжол менен 100 000 конокту кабыл алууга ылайыкташтырылууда. Ал эми оюн шаарчасын курууга 250 миллион сомго жакын каражат жумшалган. Айнура Жанышева, Элдар Анарбеков, ЛТР, Бишкек. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына жана Шукунун саммитине карата Бишкекте шаар тургундары үчүн арзандатылган турлар сунушталууда. Калоочулар автотыгында убакыт коротпостон бул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып саякатка чыкса болот. Бишкек мэриясы бир нече тур компаниялардын тизмесин жарыялады. Алар өлкө ичинде жана кошуна өлкөлөргө дагы турларды уюштурат. Кененирээк кесиптешим айтып берет. Окуу жылы баштала элек, бирок ага карабастан Бишкекте автотыгындар көп болууда. 31 августта 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын салтанаттуу ачылыш аземи өтөт. Аны менен катар Шанхай кызматташтык уюмунун саммити дагы башталат. Андыктан алдыда автотыгындарды азайтуу максатында шаардыктарга арзандатылган турлар сунушталып, окуу жылы дагы 15-сентябрга жылдырылган. Бул боюнча шаар тургундарынын ой пикирин билип көрдүк. Свободный болгон болсо, свободныйлар кетип турса болот, ооба туура түшүнүп эле. Жумушту кыскартса, ушундай полностью госучрежденияга эме берсе, бүгүнкү ошол убакытта, шостун убагында рабочий күн мончада бүтөт, 2де бүтөт депчи. Биз үйдө эле отурабыз. Каалагандар үйдө отурсун, каалагандар мүмкүнчүлүгү болгондор чыгып келгендер чыгып келе берет. Бул жакшы нерсе да. Бирок эми элдин баарын туризм менен апарып неме кылып атат, потому что деген азыр элдин баары иште. Конечно, подумать, как ограничить или отрегулировать движение в центре. Зачем? Здесь центр небольшой. Можно просто походить пешком, ограничить какими-то улицами движения и все.
Август айынын соңунда башталып, удаалаш өтө турган ири иш-чараларга 20дан ашык өлкөнүн башчылары жана даражалуу коноктордун келери күтүлүүдө. Бишкекте бул күндөрү бир катар өлкөлөрдүн лидерлери менен жолугушуулар өтөт. Мындан улам айрым көчөлөр маал менен жабылып турат. Бир эле жумага жабылат го, нормальный эле явление го дейм. И то школдорду 15тен ашыла турган кылып коюптур го, жакшы эле го дейм. Студенттер да 15тен окуу башталды. Нормально эле го дейм, потому что из разных стран приезжают как бы люди. Биздин городду көргөнү келет. Я считаю, это нормальное явление. Элибиз бир аз сабыр кылып коюш керек, чыдап коюш керек. Ушул себептерди эске алуу менен Бишкек мэриясы шаар тургундарына арзандатылган турларды сунуштоодо. Алар тууралуу маалыматты мэриянын сайтынан алууга болот. Каникул убагында 28-нен 2-сентябрга карата биз турлар атайын тур компаниялар менен, тур операторлор менен турларды иштеп чыгып, ошол жерде биз өзүбүздүн департамент иш жүзү менен 10%-дан 15%-га чейин скидкасы менен ар кандай турларды Бишкек шаарынын жарандарын, Бишкек шаардыктарга биз сунуштап жатабыз. Биздин Instagram страницабыздан көрө алышат, Facebook баракчабыздан көрө алышат. Бул Бишкек шаарынын мэриясынын Мэрия KG деген өзүнүн официалдык сайты бар. Андан сырткары Facebook'та официалдык баракчабыз бар жана Instagram баракчабызда тынбай бөлүп жиберип жатабыз. Ошол жерде тур операторлордун кандай десем жана маалыматтары жана ошондой эле байланыш номерлери ошол жерде камтылган. Саякатка чыгууну каалабагандар шаар ичиндеги эс алуучу жайларга, сейил бактарга барса болот. Эң негизгиси унаасыз чыгып, велосипед менен же жөө жүрүү сунушталат. Шаардагы автотыгынды алдын алуу жана окуучулардын коопсуздугун камсыздоо максатында окуу жылы дагы 15-сентябрга жылдырылган. Ал эми 1-сентябрь министрлер кабинетинин токтомуна ылайык мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер үчүн дем алыш күнү катары жарыяланды. Андыктан жаңы окуу жылына даярданууга алдыда дагы убакыт бар. Өлкөдө 3000ден ашык мектеп бар. Бул санга мамлекеттик, муниципалдык жана жеке менчик мектептердин баары кирет. Бардык мектептер, республиканын бардык мектептерин жеке менчиктерге да бөлүнбөй, бардыгы тең ушу 15-сентябрдан окуу процессин башташ керек. Жана анын аяктоо мөөнөтү 2027 жылдын 25 майында эле кала берет. Быйыл Кыргызстан бир учурда 2 маанилүү ири иш-чараны өткөрүп жатат. Андыктан Бишкек мэриясы шаар тургундарына жаралган ыңгайсыздыкты туура түшүнүү менен кабыл алууга чакырат. Бакберди Баязбеков, Элдар Анарбеков, ЛТР, Бишкек. Баткен облусундагы түстүү тоолору менен белгилүү Мадыген аймагы миллиондогон жылдардын сырын сактаган дүйнөлүк маанидеги геологиялык жана палеонтологиялык мурас катары бааланып, дүйнөлүк баалуулуктар тизмесине киргизилди. Буга арналып Мадыген дүйнөлүк маанидеги палеонтологиялык кенч аттуу эл аралык симпозиуму өттү. Анда ал өткөн доорлордун изин сактаган жаратылыштын тарыхый китеби катары каралып, дүйнөлүк палеонтологиядагы орду, аймактын уникалдуу табигый мурасын сактоо жана эл аралык илимий кызматташтыкты өнүктүрүү маселелери талкууланды. Мадыген тоолору Кыргызстандын түштүк батышындагы Баткен облусунун аймагында жайгашкан уникалдуу тоолуу аймак. Бул жер палеонтологиялык жана геологиялык табылгалары менен дүйнөгө белгилүү. Анда миллиондогон жылдар мурда жашаган жаныбарлардын жана өсүмдүктөрдүн калдыктары, ташка айланган издери жана скелеттери табылган. Кыскача айтканда, Мадыген Кыргызстандын байыркы жаратылыш тарыхын изилдөөгө чоң мүмкүнчүлүк берген уникалдуу табигый музей. Өлкөнүн түштүк аймагында 3 жылдан бери ишке ашып келген седеп долбоору жыйынтыкталды. Бул аралыкта Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында 11 аймактан 135тен ашуун аялуу катмардагы аялдарга ишкерлик кылуунун жол-жоболору үйрөтүлдү. Атайын ассоциация түзүлүп, колдо жасалган эмеректерди сатууга жол ачылды. Кенен кийинки материалда. Курак, шырдак, килемдер, колдо жасалган эмгектер. Бул буюмдарды Ош, Баткен, Жалал Абад облусундагы кол өнөрчүлөр акыркы 3 жыл аралыгында жасаган. Седеп долбоорунун алкагында 11 калктуу конуштан 135тен ашуун аялуу катмардагы аялдар тандалып алынып, алар креативдүү индустрия, экотуризм багытында окуудан өтүшкөн. Жыйынтыгында 11 аймакка хаб ачылып, анда өндүрүлгөн продукциялар ийгиликтүү сатыла баштады. Мисалы Оштун продукциясы
Германиянын Etsy деген электрондук платформасында сатылууда. Ошол эле учурда Instagram аркылуу сатып атышат. Мисалы Кызыл Кия хабынын эко жууркандары Кара Суу рыногуна оптом негизде уже сатып, биздин кирешебиз 7 миллиондон ашты десек жаңылышпайбыз. Салтанат Туйбаева бул самалыкка Баткен облусунун Кызыл Кыя шаарынан келди. Буга чейин кол өнөрчүлүктөн такыр алыс жүргөн айым азыр курактын бир канча түрүн өздөштүрүп калды. Ал себеп долбоору аялуу катмардагы аялдарга киреши табуу менен катар коомдо өз ордун аныктоого да жардам берди дейт. Жок, мурда иштеп акча таппасам, азыр кичине болсо дагы өзүмдү өзүм каржылап атам да. Мурдан адамдар менен сүйлөшкөнгө да, аралашканда да коркчумун, өз оюмду эркин айта алчу эмесмин. Кандай дейт, эмне дейт деп өзүм тартынчумун, барьер коюп алган экенмин өзүм көрсө, алар мен дагы эле ошо кандай адамдар болсо, ошо басып жүргөн адамдардай эле азыр адамдарга кошулуп, өз оюмду эркин айтып. Окутуулардын ичинде ошо ГАЛС деген эме бар, программасы бар, ошо бизнес. Ош облусунун Араван району көпчүлүккө кийизден жасалган эмгектерин тартуулап жатышат, чет өлкөгө сатыга чыгарган учурлар да бар. Кол өнөрчү Чолпонай айым башында аялдарды долбоорго тартуу оор болгонун, азыр эми кыз келиндердин эмгеги бааланып, үй бүлөдө да кадыры өскөнүн белгилейт. Башында баштаганда аябай кыйын болду. Үй бүлөсү уруксат бербей, ошентип зорго чыгып, ошентип эме кылып атышты. Азыркы орто эсеп менен кыздарыбыз айына 15 миң, 20 миңден акча таап атышат өздөрүнүн. Мурда кирешеси жок болчу. Азыркы мезгилде бизге ошол Германия тарабынан ошол жака бизге мына ушундай эмелер заказ түшкөн. Ушудан 7 штук жасап берип атабыз. Долбоордун алкагында зордук зомбулук көргөн кыз келиндерге юридикалык, укуктук, психологиялык кепкеңиштер да берилген. Элет жергесиндеги аялуу катмардагы аялдардын жашоосун жакшыртууга жергиликтүү бийлик тарабынан да колдоо көрсөтүлдү дешет уюштуруучулар. Биз сатыкка чыга турган продукцияны өндүрүүнү, аны ийгиликтүү сатууну үйрөттүк. Эми алар өзү сыяктуу башка аялдарга үйрөтөт деп ишенебиз. Атайын ассоциация түзүп, каттоодон өткөрдүк. Бул жардамга муктаж аялдардын башын көтөрүү, кичи бизнести өнүктүрүүгө шарт түзөт деп үмүттөнөбүз. Долбоорго 18 жаштан 35 жашка чейинки аялдар тартылган. Уюштуруучулар аялдардын билимин жогорулатуу, аларга кошумча киреше булагын ачып берүү, үй бүлөлүк зомбулук көйгөйлөрүн да азайтат деп ишенишет. Кенжебе Маматсадыкова, Нурсултан Абдикарим уулу, ЛТР, Ош шаары. Фондом Женский банк мира. Ошто шаар күнүнө карата Түрксен 3 эл аралык профессионалдык бокс турнири өтөт. Муниципалитеттен билдиришкендей, Мелдеш Түрксөө эл аралык уюмунун колдоосу менен уюштурулат. Бүгүн шаар мэри Жанарбек Акаев Кыргыз профессионалдык бокс лигасынын президенти Шайлообек Атазов менен жолугуп, уюштуруу маселесин талкуулашты. Турнирге түрк дүйнөсүнүн өлкөлөрүнөн жана башка мамлекеттерден белгилүү профессионал мушкерлердин катышуусу күтүлүүдө. Ошондой эле Мелдешке дүйнөнүн 7 жолку чемпиону кыргызстандык белгилүү мушкер Орзубек Назаров катышат. Жолугушууда шаар мэри эл аралык Мелдештин Ошто өткөрүлүшү шаардын эл аралык аренадагы аброюн жогорулатып, аны спорттук борбор катары таанытууга өбөлгө түзөөрүн белгиледи. Шайлообек Атазов алдыдагы турнир профессионалдык бокс күйөрмандары үчүн чоң спорттук майрам болоорун айтып, программада кызыктуу жана курч беттештер орун аларын билдирди. Сиздер жаңылыктардын толукталган чыгарылышын көрө алдыңыздар. Эртеңки күндөн амандашканча.